Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге колоноскопия аппараты тууралуу сүйлөп бермекчимин. Өзүңүздөр жакшы билгендей, бул аппарат биздин 1,5 метр болгон жоон ичегибизди текшерип берет. Жана бул аппараттын биз ойлогондон бир топ эле артыкчылыктары бар. Ошолорду санап берейин. Биринчи кезекте албетте диагностика максатында колдонулат. Мисалы, ошол жоон ичегиде сезгөнү барбы, жокпу, бар болсо оорунун канчанчы стадиясы, мисалы оору эми эле башталдыбы же күчөп кеттиби, же жоон ичегиде жара барбы, жана ошондой эле полип бар жок экенин дагы ушул аппарат менен аныктасак болот. Тилекке каршы бүгүнкү күндө көп кезигип жаткан ушул жоон ичегидеги ракты дагы алдын ала аныктоодо ушул аппаратты колдонсо болот. Жана эгерде ракка күмөн пайда боло турган болсо, ошол клетка алып кичинекей аппараттын жардамы менен аны гистологияга жөнөтсө дагы болот. Мындан сырткары бул аппарат көпчүлүк биле бербегендей дарылоо максатында дагы колдонулат. Албетте текшерүү максатында колдонулат. Эгерде зарылчылык болсо колдонулат. Мисалы, жоон ичегиге кандайдыр бир сырткы бир нерсе түшүп калып, ошол каловый масса менен сыртка чыкпай жаткан болсо, алып салса болот ушул аппараттын жардамы менен. Жана ошондой эле эгерде жоон ичегинин кайсы бир бөлүгүнөн кан кетип жаткан болсо, ошону токтотуу максатында колдонулат. Жана ошондой эле кичинекей полип болсо, ошону алып салууга дагы болот ушул аппараттын жардамы менен. Биринчи жолу 1880-жылдары чыккан колоноскопия аппараты, албетте ал мезгилде азыркыдай заманбап болгон эмес, бирок убакыттын өтүшү менен өнүгүп олтуруп 1980-жылдары 100 жыл өткөндөн кийин бүгүнкү күндө биз колдонуп жүргөн ошол колоноскопия аппараты пайда болду жана элдин саламаттыгын коргоодо натыйжалуу колдонулуп келе жатат бүтүн дүйнө жүзү боюнча. Мисал ала турган болсок, Европа өлкөлөрүндө 45 жаштан кийинки ошол курактагы көпчүлүк адамдар 10 жылда бир жолу, жок дегенде жашоосунда бир жолу ушул аппаратка текшерилип, бүгүнкү күндө ошол жоон ичеги рагы боюнча башка өлкөлөргө салыштырмалуу демек алдыңкы орунда, мындайча айтканда, оорушпайт. Себеби эгерде оору бар болсо эрте аныкталып, убагында дарылангандыктан бүгүнкү күндө ошол жоон ичеги рагынан каза болгондор Европа өлкөлөрүндө демек саны аз. Бул эмнеден кабар берет? Эгерде биз дагы ошолор сыяктуу жакшыраак, көбүрөөк текшерилип тура турган болсок, демек болушу мүмкүн болгон коркунучтардын алдын алабыз. Жана бул иш бизден өтө эле чоң аракетти талап кылбайт. Балким 2-3 күндүк кичинекей аракеттер менен эле жоон ичегибизди текшерте алабыз. Жана процедура толугу менен коркунучсуз. Мисалы үчүн айталы 600 адам текшериле турган болсо, алардын ичинен бирөөсүндө гана кандайдыр бир ошол аппаратка текшерилүүнүн зыяны болушу мүмкүн. Калган 599 адамга эч нерсе болбойт. Бул деген сөз эч ким ушул колоноскопиядан жабыркабайт. Текшерүүлөргө орточо бир 20 мүнөттөй убакыт керек болот. Анан негизи бул оорутуучу деле процедура эмес, албетте жагымсыз. Бирок ошол жагымсыз сезимди жоготкону дагы ошол анестетик ушундай препараттар колдонулат. Бул дагы бизге эч кандай зыян алып келбейт. Жана негизи бизде бул аппаратка текшерилүү кандайдыр бир ооруга байланыштуу, тагыраагы ошол ичегибиз кыйнап жатса гана ушундай текшерилүүдөн өтөбүз. Чындыгында бул текшерилүүдөн бизде оору болбосо деле текшерилип кое беришибиз керек. Ошондо болушу мүмкүн болгон коркунучтардын алдын алган болобуз. Кимдерге сунушталат? 40 жаштан кийинки ар бир эркек аял ушул аппараттан өмүрүндө бир жолу өтүп кое бериши керек. Толугу менен коркунучсуз жана зыянсыз бул аппарат. Жана текшерилүүгө кантип даярданабыз? Демек, ушул аппаратка түшкөнү баруудан 3 күн мурда биз салат жебей башташыбыз керек. Салат жебейбиз, мөмө жебейбиз.
жана кургак мөмөлөрдү дагы жебейбиз. Клет жаткан өзүнө камтыган азыктарды жебей турабыз. Биз үчүн зыяндуу деп эсептелген макарон, күрүч мисалы үчүн, анан ошол ак нан ушундайлар менен тамактанып туруш керек. 3 күнгө чейин ушул 3 күн ушундай клетчатка жебей туруп, андан кийин макрокол деген ушундай препарат бар. Бир күн мурда ушул препаратты ичебиз. Демек эртең менен ушул бир пакеттин жарымын 1 литр сууга аралаштырып ичебиз, калган жарымын кечинде, балким 6-7 деп коелу, дагы 1 литр сууга аралаштырып ичип, анан эртең менен ачкарын барып ушул аппаратка текшерилебиз. Жана ушул аппаратка түшүүдөн мурда клизма кылыш керекпи деген суроо жаралышы мүмкүн. Клизманын эч кандай пайдасы жок. Анткени клизма аркылуу жоонун чеги толугу менен тазаланбайт. Балким 20-30 сантиметрге чейин эле тазалап бериши мүмкүн. Ошол себептүү бүгүнкү күндө өтө бир жарыяланып жүргөн ушул клизма аркылуу тазалануу деген эч кандай натыйжа бербейт. Себеби оозун эле тазалап коюшу мүмкүн. Жана ошондой эле гидроколонотерапия деп коет го. Ушундай текшерүүлөрдүн дагы эч кандай медициналык баалуулугу жок. Ошол себептүү бул процедураларга барбай эле коюңуздар демекчимин. Жана ошондой эле ошол макроколдон сырткары кошумча башка дарылардын дээрлик кереги жок, колдонуштун кереги жок. Врач сизди ошол кабыл алгандан кийин, ал абалыңызды жакшылап бир көргөндөн кийин текшере берет, жана ошол текшерилип бүткөнүңүздөн кийин эле кагазыңызды чыгарып берет. Мындайча айтканда сиздин жоонун чегиңизде маселе бар жок экендигин дароо эле аныктап берет дагы. Ошого жараша сиз дагы алдыда эмне кылышыңыз керек экенин аныктап аласыз. Демек, түшүндүңүздөр, бул аппаратка ар бир эле адам түшүп койгону жакшы 40 жаштан өткөндөн кийин. Себеби ар кандай маселе болушу мүмкүн. Полип болуп калышы мүмкүн, жара башталып кетиши мүмкүн. Негизи эле ар кандай оору башында өзүн сездирбейт да, жок дегенде 1 айга чейин, балким жарым жылга чейин деле эч нерсени сезбей жүрө бересиз. Алдын ала аныктай турган болсоңуз, ооруну тезирээк айыгууга жардам берет. Анан сөзсүз түрдө текшерилиши керек болгон адамдар, бул ичи токтобой койгондор, мисалы үчүн бир күндө 3 жолдон ашык ажатка барып жатасыз, жана бул нерсе көпкө чейин созулду, жок дегенде 1 айга созулду. Анда колоноскопия кылдырып кое бериш керек. Ошонун негизинде сизде оору бар жок экендиги аныкталат. Бүгүн сиздерге жалпылап ушул маалыматтарды айткым келди. Соңунда эмне демекчимин? Соңунда сиздерге буга чейин сунуштаган ушул гемодиализге жетпеңиз деген кыргыз тилиндеги бөйрөк тууралуу ушул сейрек китептердин бирин сунуштамакчымын. Бул китепти кимдер окуш керек? Албетте ар бир окурман, ошол катары негизинен ушул бөйрөк ооругандар. Анан китеп дегенде бизде ушул 200 бет, 500 бет чоң калың китептерди түшүнөбүз да. Негизи бул дагы туура эмес түшүнүк. Бул жука эле китеп, жана мында өнөкөт бөйрөк тартуу тууралуу эле маалыматтар бар. Жана ошондой эле 30 күндүк диета бар. Ушул диетаны колдонуп, сиз оору менен ушул өнөкөт бөйрөк тартуу менен жакшыраак күрөшө аласыз. Жана ошондой эле бул китепти арыктагысы келген адамдарга дагы сунуштайт элем. Анткени өтөдө айтылган диета менен тамактануу аркылуу сиз демек бөйрөгүңүзгө жакшылык кылган болосуңуз, бөйрөгүңүз оорубаса деле. Анан мындан сырткары салмагыңызды дагы азайтышыңызга мүмкүнчүлүк болот. Бир күндө 3 мал эмнелерди жеш керек? Ушуну 30 күн бою эмнелерди жеш керек? Ушулардын баары ушул китепте камтылган. Сатып алуу максатында 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Ичеги боюнча жана ошондой эле ден соолук боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, кайсы темада көбүрөөк маалымат алгыңыздар келсе, комментарийге жаза бериңиздер. Жалпылап бүгүн ушуларды айткым келди.